Учурдагы абалга байланыштуу өкмөт тарабынан жарандарыбызга кам көрүлүп, коммуналдык кызматтарды 3 айдын ичинде төлөөгө мүмкүнчүлүк берилди. Бул биз үчүн жеңилдик. Бирок колдонулган кызматтардын акысын ай сайын чогулткандын ордуна үйдөн чыкпай эле төлөп койууга туура деп эсептейм. Мен мына телефонума баланс кейжиге кирем. Баланс кейжиге киргенден кийин пин-код сурайт. Ар бир адамдын өзүнүн пин-коду болот. Мына мен өзүмдүн телефонумдун пин-кодун тердим. Андан кийин кызматтарга, мына кызматтарды басам. Ошондо мен өзүбүздүн область Жалал Абад шаарынын электросун тандайм. Мына Жалал Абад электро. Андан кийин реквизит. Мына реквизит деген жери чыккан жерде, мына жерде 11 тамга бар. Мына менин өзүмүн үйүмүн 11 эмес, жеке эсеби. Ошону мен басам мына 0 1 азыр ушинтип перезагрузка болот. Мына төлөндүк. Сумма комиссия 00, төлөө баскычы. Мына төлөдүм. Эч жака барбай эле үйдө олтуруп, электр энергиясын төлөм жүргүзүп койдум. Эшикке чыгып, электр төлөйм деп ора болуп жүрбөңүздөр. Үйдө олтуруп эле мына мага окшоп баланс кейж аркылуу төлөп койсоңуздар болот.